Assalamu alaikum. Менин атым Кайыпов Абдыгапар. Мен 30 жылдык тажрыйбасы бар экспорттоочумун. 1999-жылы Кыргызстандын тарыхында алгачкы болуп жаңгак маңызын Түркияга экспорттогом. Эмне үчүн Германияга экспорттоону баштаганын билгиңиз келеби? Анда тасмада аягына чейин көрүңүз. Германия дүйнөдөгү эң ири 3 экономиканын бири. Ал чоң ички рынокко ээ жана Европа биримдигинин рыногунун дарбазасы. Германиянын ички дүң өнүмдөрү дээрлик 5 триллион АКШ долларын түзөт. Бул Орусиянын деңгээлинен 2,5 эсеге, Кыргызстандын ички дүң өнүмдөрүнөн 350 эсеге жогору. Калктын жан башына ички дүң өнүмдөрүнүн көлөмү Казакстан, Орусия сыяктуу өлкөлөрдүн деңгээлинен 4 эсеге жогору. Германия 1,5 триллион доллардан ашык товарды импорттойт. Мен Германияга алгачкы жолу 2001-жылы баргам. Германия өлкөсүндө экспорттоону баштаардан бурда ар түрдүү семинарларга жана көргөзмөлөргө катышкам. Оңой эмес болду. Бирок азыр тажрыйбамдан улам Германия бизнес үчүн ыңгайлуу да, коопсуз да болгон өлкө деп эсептейм. Германия экономикалык эркиндик боюнча дүйнөдө 18-орунда турат. Бул Германия менен соода дүйнөдөгү көптөгөн башка өлкөлөргө салыштырмалуу коопсуз жана ыңгайлуу экенин билдирет. Жалпы Европа биримдигинин рыногу үчүн, анын ичинде Германиянын рыногу үчүн атаандаштык сөзсүз түрдө күч алат. Германияга экспорттоо жалпы Европа биримдигинин рыногуна баруунун эң ыңгайлуу жолу. Эгерде сиз балдын, буурчактын, жаңгактын жана кургатылган жемиштердин, ошондой эле жаңы жана тоңдурулган жашылчалардын жана мөмө жемиштердин өндүрүүчүсү же экспорттоочусу болсоңуз, анда Германия рыногу так сиз үчүн. Бүгүндөн калбай баштоо керек. Таасирлендиңизби? Биринчилерден болуп артыкчылыкка ээ болууга үлгүрүңүз. Өзүңүздүн Германияга экспорттоо боюнча өлкөлүк жол көрсөткүчүңүздү азыр жүктөп алыңыз.